биздин үстүбүзгө 2 арыз ташталыптыр да. Азыр следовательдер повестка жиберет, анан допроска чакырат да биздичи. А менин кол бутумду кайрып ошол жерден такыр кой бербөгүчтү. Темирлерди алып, бутум менен басып туруп, 2-3 камераны жулуп иштеди, арматураны алып. Жок дегенде Умар өзүң келип көзүң менен көр деген нерсе. Именно нитро куйлуп аткан жагына жеткен жокмун, энергетикалык сунук бер жагынан эле башташты. А мен сурамаган эмне кылдым ал жактанчы, сурандым да мен. Эркекче бүтүрүп коелу дегендер да болобу? Коркутуп атышты. Эшикке чыкканына көрөсүң депчи. Борка ремонт кайсыл жерин жазыш керек болсо ошол жерин эшип таптаза кылып соңунан кылышты да. Ошол эле күн. Дегенде актануу жолун издеп атышты аларчы. Барыбыз эле кайрымдуулукчу болуп калбасак болду. Канчага чейин сыныштагандар бар? 20 күн. Несахар долбоорунда менден башка эч ким жок да. Закондорду, статьяларды полностью бардыгын билесиңби? Несахар долбоору эч качан ишкерлерге жана бизнестерге каршы эмес. Çıktı. Ben bunu aşağıdayım. Allah'ın tekniği. Bizim başkalarımızda материалын алышты. Элге жазап берип атышат. Эл үчүн. Салам достор, Солото YouTube каналыбыздын жалпы катталуучулары, биринчи байлык ден соолук дегенибиз менен, бирок ден соолукка кээде өзүбүз дагы кайдыгер карап коебуз. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө жаштардын учугур эмес, ушул биздин ден соолугубуз үчүн кам көрүп, өзгөчө бир аракетти жасап жаткан кыргыздын мыкты уулдарынын бири Умар Дананов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Көргөнүңүзгө кош салабыз. Кандай? Ден соолуктарыңыз жакшы. Рахмат. Акыркы учурда дал ушул интернет тармагында жалаң эле Несахар, шекер эмес программасы жөнүндө талкуулар көп болуп кетти. Талкуу чордонуна түшүп калууңардын себеби? Өзүңдөн оозуңдан угалы. Себеби Абдышата компаниясы, нитро чыгарган завод, бизге аябай көп кайрылуулар болду. Эмнеге дегенде азыр кичүү улусуна карабай мектепте окуган окуучулардан бери ошол нитро энергетикалык суусундугун аябай көп ичишет. Анан Бишкектин жанында эле кантта эле чыгат. Анан барып ошол жакты кандай акыбалда, кандай шартта бар жазап берип атат. Ден соолукка канчалык деңгээлде ал зыян келтирет. Ошону тартып, чалдырып көрсөтүп берелик дегенбиз да бизчи. Жөн гана. Буга чейинки Несахар долбоорун көрүп эле жүрөсүң. Ошондой эле. Кечээ күнү да ошол болгон бардык жаңылыктар тармагы болобу, YouTube каналдардын бардыгына алар интервью беришиптир. Анан да угуп калганым, Умар эшиктен кирсе болмок, дарбазадан эмес деген. Алардын ой пикирин угуп көрдүк. Ал боюнча Биздики эшигинен эмес, кайрадан кирдиңер өзү. Биздики мындай болуп атат да. Биз барган учурда, мисалы, Абдышата каякта деп тигилерден сурайсың да. Мисалы, көчөдөн кетип бараткандардан ошолордон так адресин билчү эмесмин мен, эси честночу. Анан ошону сурап бардык. Бул жакты көрсөттү, анан барып турдук, токтодук. Машина менен токтогондон жактан эшик ачылды. Анан кирдим. Эшиктен кирип, жакта күзөт кызматкерлерине удостоверениемди көрсөтүп, өзүмдү тааныштырып, анан ары көздөй кире бердим. Ошол малда алар мага айтат, администрацияга барып койгула, аларга барып жолугуп, анан уруксат берсе гана киргизебиз дейт. А мен айтып атам аларга, биздин Несахар долбоорунун көрүүчүлөрү билет. Биз, мисалы мен ошол жака барганда эртерээк ошол производствого кирип көрүшүм керек да. Чыныгы жүзүнчү кандай жазылып аткан. Антип даярданып, жана журналисттер, блогерлер баргандагыдай даярданып, андай Несахар долбоору ошондой болсо, анда буга чейин жок болмок. Элдин ишеними да жок болмок да бизге. Анан ары көздөй ошентип кирдим, мен производствого деле жеткен жокмун бер жагына эле да. Ошол именно нитро куйлуп аткан жагына жеткен жокмун, энергетикалык сунук бер жагынан эле башташты. Эң биринчи очередь мага сылышат, менден кийин камерага сылышат. 4 бала болуп киргенбиз. Төртөөбүздү 4 жака сүйрөп кетти. Камерага тартылыптыр, өзүбүздүн камерага тигил ошол жактын күзөт кызматкерлери, СБшниктер тиги арматураны алып, азыр мен сени чаап салам дегенге чейин ошого чейин барышты да. А менин кол бутумду кайрып ошол жерден такыр кой бербөгүчтү. Эмнеге дегенде тигил камера ары көздөй кеткенден кийин бир жакта телефон менен тартып атканбыз. Анан телефонубуздан бери бизден алып коюйын дешти да.
ошол маалда чыкпай эле ошол жерге мисалы милицияны чакырып койсок болмок да. Милиция ушул жерге келсин десем жок дейт тигилерчи. Анан администрациясын чакырып атам алар. Бияка келишсин администрациясы. Мен көрсөтөйүн деп атам. Ошол жерде кандай эмне нарушениялар бар экен. Анан айтсам алар администрациядан бир киши келди. Ошол келип алып мынтип карап турат да, неме кино көрүп аткандай эле да, агачы бизди тияктан ызы чуу отушат, тегилер болсо карап коюп турушат. Анан камерабызды тартып алышты. Тилекке каршы. Биздин менин командамдагы бир баланын камераны кармап турган жеринен буту менен басып туруп, 2-3 камераны жулуп алышты да. Ошондой да. Анан мынчалык бир станок бар болчу. Ошол станоктун алдынан мени чыгарыш керек болуп атат да, ал жактанчы. Мен чыкпайм деп турмун аяктан. Мен азыр көрсөтүп берем. Ушунчалык коркушту билбейм эмнеге. Мени ой бергендечи. Например, бул 23 жылдан бери Кыргызстанда, на рынке да, эң биринчи компаниялардын бири болуп эсептелинет. Ана мисалы, менин оюмча ошол жерге барганда администрациясы келип, все хорошо деп өзүлөрү айткандай, мисалы пресс-конференция берип айтып атышат да. Келип суранса биз киргизмекпиз дейт. А мен сурамаган эмне кылдым ал жактанчы, сурандым да менчи. Келгиле чакырып аттым кайра-кайра. Администрациясынын кишиси келгенде айттым. Берирээк өтсөңүз мен түшүндүрүп берип коем. Анын укуусу жок вообще. Эшикке чыгарып салгачы деп атышат да тияктанчы. Биздичи. Ошонтип эле койду. Ошонун аягында чыктык аяктан. Чыгып мен эшикке чыгып уже камераны алыш керек болуп калды да магачы. Ошол маалда эшикке чыксам ар жактан кыйкырып немесе СБ начальниги ошону жакшырбай калдым. Никого не впускать и не выпускать деп кыйкырып атпайбы. А биз тиги территориянын ичиндебиз. Ошондо получается биздин камерабыз да тартып алган, анан төртөөбүздү да аяктан чыгарбай эмне кылмак эле мисалы. Азыр, например, на данный момент алар айтат, флеш-картабыз жок, мисалы биздин флешкабыз жок да, ошон үчүн доказывать эте албайсыңар деп атышат да аларчы. Бирок телефондо бар. А телефондо бизде материалдар бар. Анан тигил ошонтип айтып атышат тигилерчи. Ошондой сыяктуу болуп атышат да. Анан бери көздөй ошонтип айтканда мен чуркадым да, камераны көздөйчү. Өзүмдүн камерамды көздөй. А тигилер алып алышкан. Чуркап баратсам жанына кошо чуркап баратат да. Чуркап барып кармалып аркаман тартып атышат тигилер. Анан камерама ошону жетпей койдум. Мисалы ошол жерде тастыкталган маалыматтар бар болчу, кандай антисанитариясы бар ошол жерде, кандай нарушениялар бар производстводо. Кандай экен мындай? Ошол нерселер бар. Азыр эми флешка жок, биз көрө албай калдык да. Анын ичи эми менин оюмча жаңы эле айтып кеткендей, мисалы 23 жылдан бери иштеп келаткан компания, ошол Кыргызстанда номер биринчилерден болуп атканда өзүлөрүнүн деңгээлине не соответствует да. Талаптарга, мисалы өзүлөрүнүн как они, мисалы элдерге өзүлөрүн кандай көрсөтүп атат, ошол нерсеге дал келбейт да. Ошол 23 жылдан бери эгерде акчасын аябай ошол жака жумшап коюшса, менин оюмча ал жакты красный зона кылып коймок. Мен постоянно берүүлөрүмдөн айтып келем да. Мындай таптаза жалтыратып салмак да, эчинчи. Андай нерсе жок. Жанагы станокторду бир айткам мен, ключтар мен. Ошолор плоскогубцы, мисалы, ошондой нерселер, нарушениялар бар да. Формаларынан ошол жерде кийинип турган, мисалы, ошол сотрудниктин менин формам дегенди караганда менин кийимим тазараак болчу. Ошондой. Анан тигилерден ошол баягы эле халатка кийила чепчик деген нерселерди сурадым. Беришкен жок. Эч нерсе. Чыккыла деп эле ошону чыгарып атышты. Коркутуп атышты. Эшикке чыкканда көрөсүң депчи. Ошондой нерселер болду да. Мисалы ошол жактан чыккандан кийинки видеолордун баардыгын биз интернет тармагынан көрүп отурдук да, анан колдогондор дагы көп экен. Ошол эле Абдышата компаниясын дагы колдогондор эки тарапка эл бөлүнүп кеткендей сезилди да. Эл тарабынан кандай колдоолорду көрүп атасың? Мындай учурда билинет го негизи. Ооба. Биз мындай болуп калдык. Тигил жактан чыгып баратканда биздин аркабыздан сразу эле машиналар кетти эле. Ошол жака мындай балдар чогулуп башташты эшигин алдындачы. Биз кетип баратканда. Анан мен мисалы жалгыз эле ошол тура бермекмин, ал жакта менин янымда дагы айтып атпайм, төртөөбүз болуп барганбыз депчи. Алардын да үй бүлөлөрү бар, например, өзүмдүн командамды да ойлош керек болуп калды. Ошол маалда анан кеттик аяктанчы. Анан ошол күнү кеткенден баштап мага түшкөн маалыматтар боюнча да өзүмө полный сотрудниктерин чакырыштыр уборкага бүт.
уборка, ремонт кайсыл жерин жасаш керек болсо ошол жерин эшеп таптаза кылып соңунан кылышып да. Ошол эле күн. Мен кеткенден 2 сааттан эле башталыптыр. Анан дагы неме деп айтылыптыр. Сотрудниктер аябай көп таяктап. Комментарий жазылат. Жанагы мисалы биз тарапка жаман нерселерди аябай чабуул жасашты да бизгечи мындай. Ошол күнү бүт порталдын бүт барына чыкканда элдин баары жаза башташты да. Бизди жамандап жазышты. Анан сразу эле билим калат боттор. Атайын жиберилген кишилерчи. Ошо. Азыр болсо эл тараптан окуп атам, көрүп атам. Жакшы колдоо. Учурдан пайдаланып айта кетейин, колдооңуздарга чоң рахмат. Кечээ мисалы үчүн жалпы семьялерди чакырып, өзүнүн кандай таза экенин далилдешти окшойт. Бирок ал учурда сага эч кандай мындай чалуу же чакыруу келген жокпу? Жок деген умар эми өзүң келип көзүң менен көр деген нерсе. Жок, тилек каршы келген жок. Эч кимсе чакырган жок, айтылган жок. Бирок мен журналисттерден уктум да. Ошол жака ушинтип пресс-конференция берип атышты дегенде эле все понятно алып койдум. Аны уже түшүнүктүү да ал нерсечи. Неге дегенде актануу жолун издеп атышат аларчы. Барганда тигилердин айтуусу боюнча тигилер келип силердей болуп жөн эле суранса жөн эле киргизип бермекпиз деп атпайбы. Биз антип алдын айтып коюптур, барганда эмне кереги бар бизге. Журналист, быжыраган блогерлер, журналисттер баары чыгып. Мисалы үчүн бирде сен менен маектешкенде да бир кафеге кире калып, кулаң ыжыра кеткенин, андан кийин эт заводко барып, ал жактан дагы токмок жегениң бар болчу. Анан эми бул жак негизи ушул нерселердин баардыгы эмне үчүн сага керек деген суроо бар да. Өзүң жаның өзүң багып жүрө бербейсиңби деп делечи. Кээ бир айтышы мүмкүн. Бул жактан мындай болуп атат да. Мисалы мен чыкпасам, сен чыкпасаң, бакта балдар чыкпаса, ким чыгат аны эртең? Ушул бойдон эле жүрө беребизби? Ошол нерсе болуп атат да. Кичине алдыгараак чыгыш керек да, ушул тамак аш жааты боюнчачы, хотя бы. Ушул жаат. Азыр мисалы аябай мындай бир в плачебном состоянии да, жаман учурда. Ошол именно тамак аш жааты боюнчачы. Мисалы эгерде мисалы айтып атпаймынбы жаңы эле ошол эле Абдышата компаниясы жанагы уборка кылып тазаланышты депчи. Алар тазалангандан кийин бери жакта кафелер, мисалы канттын кафелери, ошол эле цехтер мага маалыматтар келип, алар тазаланып атышат. Ошентип бирөө карап туруш керек да, анткени өткөндө да айткам, по-моему, сага айткан болушум керек. Тиги азыр көчөдөн машина менен кетип барсаң деле, мисалы, светофорлордо бүт эле кайрымдуулук, бүт жакта эле кайрымдуулук, аябай көбөйүп кетет да ушул нерсечи. Анан ушунун баары тең эле ден соолук. Эң биринчи очередь менин оюмча тамак аштан башталат. Жана ген жөнүндө да айтып калам кээ өзүмдүн досторумга. Азыр минтем да байкасаңар депчи. Мисалы, баарыбыз кичирейип, анан ден соолугубуз мындай слабый болуп, ошентип эле барып атпайбызбы бизчи? Мен ошону байкайм да, ошентип кичинекей балдар деле мындай нежный болуп, биздин аталарыбызды, ата-энелерибизди карасаңар, мисалы, мурун неме болчу, чымыр болуп, ден соолуктары чым болчу. Көп жашачу. Көп жашачу. Ошонун баары тең эле ушул тамак аштан. Азыр жалаң жанагындай химикат, ошондой энергетикалык суусундуктар. Мен ушу билбейм, айта албайм. Азыркы биздин поколение ошол менен өсүп баратат. Кийин канча жашка чейин жашайт, эмне болот? Баарыбыз эле кайрымдуулук жоготуп калбасак болду. Ошон үчүн санэпидемстанцияга мисалы аларга мен ишенбейм. Андан ага караганда менин оюмча биздин кылган ишибиз көбүрөөк пайда алып келип атат да. Дагы бир ушул чыгарылыштар жөнүндө сөз кылалы. Негизи эле биз Ош Бишкек жолун алалы. Ал жактан дагы биз баардыгыбыз эле ошол жерде токтоп түштөнгөн кафелерге дагы барыпсың. Ал кандай экен? Суу самырдагы. Суу самырдагы. Элдин баардыгы ошол жерге барганда тамактанат да. Биз барган учурда именно ошол эле жаңы эле айтып кеткендей эле тигилер деле мисалы элдин баары барат да ошол мен тарткан кафелергечи. Аябай көп адам бара турган кафелер и Кожомкул деген. Анан эми мисалы мен киргенде айтып атам, Нисахыр долбоорун көрүп жүрөсүздөрбү дейт. Көрүп жүрөбүз дейт. Мен таанып атасызбы, таанып атам дейт. Адам мурун көрүп жүрсөңүз ошол нерсени кылып койбойт белеңиз деп атам. Ошол жүрүчү. Мисалы тазартып койсоңуз мен келгенде азыр реклама болмок сиздерге депчи. Мындай
өнүккөн мамлекеттердин ошол ашканалары именно ошонун деңгээлине жетпейликпи дейм да менчи аларгачы. Анан мен барып тартып кеткенде тазалашты алар. Несахыр долбоорунун YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Жанагындай ржавчина ошондойлор аябай неме да. Ошол нерселер да. Аяктан 1-2 кафеге кирип кеткем. Сусамыр дагы ош бишкек жолунда. Зато ошонун жанындагы эле кафелер өзүнөн өзү эле тазалана башташты. Бүт барды. Мисалы мен ойлойм то, что санэпидемстанция барса ошон тазалап ушинтип кылат депчи. Эптеп оозун жаап коюштун айласын деле издеп калышы мүмкүн да. Анан ушунча кафелерди тартып жүрөсүң, ишканаларды тартып жүрөсүң, анан кээде баягы эме өз алдынча бүтүрүп коелу, бизде ушундай сөз бар, эркекче бүтүрүп коелу дегендер да болобу? Ол жапты кылып коелу дегендер. Аябай көп болуп андай. Канчага чейин сунуштагандар бар? 20 000 доллар. 20 000 доллар. Бирок мен ошол айтып кеткендегидей, ушул видеону көрүшсө өзүлөрү деле танбайт. Мен ошол жерден айттым да. Мен бир жолу заправкадан токтойм. Токтоп заправкадан түшүп бензин койтум да. Анан ар жактан бир такси машина экен, ошол токтоп калган. Кемин жактан да, көл барып атканда. Кемин жактан анан ичинде апалар бар экен. Апалар, неберелер менен кичинекей балдар баары чыгып менен учурашып, ошентип атышат да, кандайсың балам, ушундай өзүнүн батасын берип, ошондой болуп атышат. Анан мен сүрөткө түшүп, сыймыктанышып, ийгилик каалап, сизди колдойбуз, ушундай деп ошентип айтып атышат да. Анан мисалы мен тигилердин сунуштаган акчасын алып алып, аны барып элдин көзүн канып карайм, ошол вопрос болуп атат да мендечи. Мен уктай албай деле калат болсом керек андай болсочу. Анан бизге уже сунуштабай калышкан, бирок жакын арада эле ошондой калды. Анан буюрса азыр по течению обстоятельств биздин иштер кандай болуп кетет, аны кийинчерээк мен айтып берем да, толугураак. Кандай болуп кетет деп калдың, күнүн санап? Ташылпы? Потому что жаңы эле Абдышата компаниясы бизге да арыз жазды. Юристтери барып жазып кетиптир, эми мен укканым боюнча. Бирок биз деле арыз таштаганбыз. Бирок кечээ күнү тигилер экинчи арызды алып барып таштаптыр. То, что они производство на час остановили дейт да, 1 саатка производствосун токтотуп салышыптыр. Ошол үчүн биз деген УБТК кеттик, ушундай сыяктуу болгон атышат да, менин оюмча. Анан незаконное проникновение деп эмнеге антутот билбейм. Бизде закон бар, конституция бар. Ошол жакта закон о СМИде жазылган да, мисалы. Ошентип биздин үстүбүзгө 2 арыз ташталыптыр да, азыр. Силерден бири, алардан 2. Адан неме повестка келдик. Пока что следовательдер повестка жиберет, анан допроска чакырат да биздичи. Ошондой болот. Эми сен өзүң эле эмес, үй бүлөңө да коркунуч жаратып аткан турбайсыңбы? Атенең набала? Алар сарсан болуп атат, туугандын баары айыл апа дегендей баары сарсан болуп атышат. Кээ бирде ушундай учурлар болуп калат. Менин үйүмдө эч ким жок да. Азынадан момент үйүмдө эч ким жок. Себеп? Азыр акыркы окуяларга байланыштуу. Ошондой. Негизи эле мунун Несахардын шекер эмес программасынын келечегин көрө аласыңбы? Ооба. Постоянно ушундай коркутуулар же болбосо арыздар үстүнө эле түшө берсе, келечеги жок болуп калбайбы? Ушул менин оюмча наоборот, бул Несахар долбоору, бул жөн эле долбоор болуп калбаш керек да, бул движение болуш керек. Бул алга кетиш керек да. Офистерди ачып, буюрса ошондой пландар бар мендечи. Көптөгөн ушундай элге пайда алып келе турган проекттер ар дайым болуп турса болот да. Мисалы, кээ бир ишкерлер бар, мага айтышат, Несахарды колдошот. Ал ишкерлерчи. Анан өзүлөрүнкү жаман болсо моюндарын алып, биздики туура эмес болуп атат деп жазап, ошол эле кухнясына, ошол эле мындай ден соолукка зыян алып келбей турган мындай товарларды алып, качественный ошондойлор менен жазап беришет да. Потому что алар акча таап атышат. Элге акчага сатып атат, ошол ылайык. Ушундай болуп атышат да. Ошондой колдогон ишкерлер бар. Несахар долбооруна как раз кайгыла кетейинчи. Несахар долбоорунун аркасынан азыр ишкерлерге баргандар да көп болуп атат да, аябайчы. Ишкерлерге барып манипулировать этип же тамак жеп отуруп
мен Нисахар долбоорунанмын ушундай депчи. Азыр на данный момент Нисахар долбоорунда менден башка эч ким жок да. Ошого элге кайрыла кетет элем, жана ишкерлерге да кайрыла кетет элем. Ишенбеңиздер депчи. Биздин аркабыздан иштеп кеткендер көп болуп атат да. Даже акча алган да случай болгон. Биздин аркабыздан барып бир кафеден акча алып кетип, анан жанында тууганыбы бирдеке болуп, менин инстаграмымда номерим турат. Ошол номерге чалып, анан менен байланышып атты. Сиз каяктасыз деп туруп эле сразу мен бардым ошол жака. Барып сурап айттым, арыз жазыңыз депчи. Арыз жазбайм деп койдум, намаз окуган апа болчу. Жок, арыз жазбайм, мен ойлогом ушул неме сен жиберип атасың го деп айттым. Апа, сизге эмне болду депчи. Андай болбойт вообще деп. Тигилер ошол жерден бери 15 миңби, 20 миңби ошондой акча алып кетип калышыптыр, коркутуптур эле. Өзүң негизи ушул закондорду, статьяларды полностью бардыгын билесиңби? Билимиң барбы ушул тарап боюнча? Каяктан окудуң эле? Жөн эле мындай күнүмдүк жашоодо үйрөндүңбү? Нисахар долбооруна чейин эле мен кызыкчумун андай нерсеге. Билимиң барбы дегенде юридический жактан билимим жок. Бирок анча-мынча адвокаттарга караганда жакшы эле билимибиз бар. Уже жаттап калдык да. Нисахар долбоору бул деген бизнести токтотуу же бир ишкерди барып атайын жумушун токтотуп салыш керек, бирөөнү кубалап андай долбоор эмес. Нисахар долбоору эч качан ишкерлерге жана бизнестерге каршы эмес. Нисахар долбоору мисалы менин оюм лично бул долбоорду мен мындай кылып көрсөткүм келет. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштөрдү, ата мекендик ишкерлер, ошолорду алдыга карай түртүү долбоору да булчу. Алга карай түртүү долбоору. Мону туура эмес кылып атасың, мону түздөп кой, мону жакшылап кылып, жакшырап жазап кой. Ошондой эле да булчу. Анан тигилер көрүп, деп туруп, ошолорду жазап туруп, анан алдыга жылсак болот го деп ойлойм. Негизи бирок Умар, сен дайыма видеолорду көргөндө ушундай бир башкача бир эмоция менен киресиң да. Же видеолорду багы монтаждаганда жакшынакай айтып аткан жерлериңди алып салып, жалаң эле ушу ызы чуу жерлери киреби? Же элдин талабы ошолбу? Же дайыма эле барган жериң ызы чуу болобу? Меники видеолорум бар, спокойно эле кирип, мен бүт жака эле кирип барам. Бирок мага эртерээк жетип алыш керек да, айтып атпаймынбы, ошол жазып аткан жактарыначы. Кандай экенин көрсөткөнгө. А то, например, ошол эле жана Ош-Бишкек жолундагы Сусамырдагы киргенде бер жагынан тартып отсом, ар жагын жыйнап атышат уже. Жетишпей атам мен. Камера тигил бала байкуш оператор минтип жүрөт, чуркап чыгара бер. Тигил жагына чуркап барам ошондой да. Ошон үчүн батыраак кире калышыбыз керек да биз дегендин ичине. Анан кирип баратсаң, анан жанагынып тоскоолдук жаратып атышпайбы. Мен бирок четко и ясно объяснять этип берем, эмне үчүн келгенибизди. Кайра кетерибиздичи. Мен аякка жатып албайм да мен. Чөй эле көрсөтүп берип кетип калдым. Канча жыл болду ушул Нисахарда иштеп атканыңа? 2 жыл болду. 2 жыл. 2 жыл аралыгында Умар Даданов десең, көпчүлүк адам жакшы тааныйт. Ошол эле жүрбөй коркот да. Анан дайыма көрөм, жалгыз жүрбөйсүң. Эмне жалгыз жүргөндөн коркосуңбу? Ошол мисалы коркуп атасың деп атпайсыңбы? Коркуу эмес алчы, биздин жашообузга кээ бирде коркунуч жараткан учурлар да пайда болуп калат да. Ошого байланыштуу. Анан ал мен охранам деле эмес, мен инилерим, мен досторум, мен жалгыз жиберишпейт да көп жергечи. Мынакей, негизи эле азыр ушундай иш жасатканыңа ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында сен тарткан берүүлөрдү көрүп, мисалы үчүн өзүмдү мисал кылсам, ошол метрону дагы жанагы биз кукси деп койчу элек кой. Ошол нерселерди дагы жебей калдык. Барганда анын чыгарган датасына, продукциялардын датасына да карап калдык. Бул да болсо жакшы жака өсүү деп билсек болот. Өзүңө ден соолук. Азыркы учурда сенин жашооңдо дагы да болсо бир сыноо болуп жаткан учур болуш керек мүмкүн. Аны дагы жеңесиң деген ишеничтебиз. Биз дайыма колдойбуз, колдоп келгенбиз. Азыркы тапта сени колдоп, жакшы сөздөрүн айтып жаткан көрөрмандарга жалпы жетүүдүн элине жакшы бир сенин кабыл тилек болсун. Биздин бул Нисахар долбоорунун максаты адал тамак, таза иштөө да. Анткени биздин бүгүнкү балдарыбыздын келечеги, бүгүнкү биздин балдарыбыздын ден соолугу эртеңки биздин жаркын келечек деп эсептейм да мен.
Колдооңуздарга чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, көрүп атабыз, биз окуп атабыз. Буюрса баары жакшы болуп кетет. Сарсануу болуп чалып аткан аталар, апаларга да ыраазычылык билдирем. Буюрса да маалыматтар чыкканда биз бөлүшүп коебуз өзүбүздүн баракчаларыбызга.